башкара турган единый жетекчи болбой калды да. Баары Ташиевдин мойнуна илинип калды. Ал эми ал чын айтканда бул ошол согушту окуган эмес да. Согуштун ыкмасын да ал билбейт да. Анын пландарын кантип аскерлер кириш керек, алардын биринчи тиги жактан мен көрдүм, тиги жакта бүт жанакы ошол согуштун ыкмасы менен согушту да. Биринчи эшелону кирди, анын колдоочулары кирди, анан артына аттылар, булар өчүн грамотно иштешти да. Мына ошону тосо турган бул мамлекетке өтө маанилүү застава болчу. Анан чек араны бүт мындай жабышыбыз керек да. Анан чек арабызды жаба турган эң маанилүү постторду алып атса анан бул пайдалуубу Кыргызга? Мен ойлойм, пайдалуу эмес болсо керек. Жапаров Акылбек баштаган аткаруу бийлигинин жетекчиси ошол өзүнүн аткара албай калды, ушунча өлүм болду, ушунча талкалануу болду. Азыр өздөрү мындай арызды жазып, ой мен кечирип койгула, ушуга алып келдим деп кетиш керек болчу. Мындай мамлекеттик деңгээлде караганда мен уят болдум, аткара албай калдым. Мүмкүн мен болбосом да менин колумдагы мына ушуну сактай тургандар аткара албай калды, мен ушу башкара албай калдым деп кетиш керек да, туурабы? Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин тет-а-тет программабызда конокто Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исаков болмокчу. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз биздин студиябызга. Бүгүн сиз менен ушул чек ара тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик башчыларынын жолугушуусунан кийин ушул бир застава 3 посту алып салышты да. Анан бул негизи эле ушул постторду алып салуу боюнча пикириңиз кандай? Эл арасында көпчүлүгү бүгүн абдан нааразы экендигин билдирип атышат да, ар кандай тармактар менен. Мен туура эмес дебей, бул жөн эле түшүндүрүп берейин да, элгечи анан өздөрү чечип алышсын кандай экен деп. Себеби дегенде ушул чек ара маселе боюнча көбүрөөк айтып атырып, бийлик өкүлдөрү дагы мындай мага абдан терс көз караш менен карашып калышканда, мындай бир душмандай көз караш менен. Себеби дегенде чындыкты айтып отуруп, анан булар ошого кантип жооп таппай, ар кандай иштерди жасашып, ишти дагы козгошуп, ошонун негизинде иш жүрүп атпайбы? Эми мен эмнеден баштайм? Ушул бир застава 3 пост турганда, күч турганда биздин 140 миңден ашуун жарандарыбыз чыгып кетти, качты. 400дөн ашык үйлөр талкаланды, өрттөлдү. 6 мектеп, 6 бала бакча, анан мамлекеттик имараттар, мен аскер техникаларды айтпай эле коеюн, танктардын баасы ал бир ошо үйлөрдүн басынан өйдү да. Мына ушунун баарын талкалашты. Көпүрө талкаланды, атайын талкалашты. Мына күч турганда. Эми биз күчтөрдүн баарын алдык. Анан мамлекеттин конституциялык милдети бар. Конституцияда жазылган жада аткаруу бийлигинин эң негизги милдети бул улуттун коопсуздугун камсыз кылуу, коргонуу жөндөмдүүлүгүн күчөтүү дептир. Демек, булар улуттун коопсуздугун камсыз кылган жок. Коргонуу жөндөмдүүлүгүн булар күчөткөн жок. Ошонун кесепетинен жанакыларды болду. Күчүбүз турганда. Эми биз ошо күчүбүз турганда ушунча дуушар болуп, күчтүн баарын алып коюп атабыз. Мына өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Бул туурабы? Сиздин пикириңиз. Мына эл ушуну чечсин да. Демек, биз кайтып күчтөндүрүш керек да. Тем более мамлекеттик бийликтин эң негизги милдети коопсуздукту камсыз кылуу болуп аткандан кийин ал кантип камсыз кылат? Күч менен да. Демек, мына ушунун негизинде элибиз да чечим чыгарыш керек. Бул биринчи. Экинчи, тажик бийлиги айтып атат. Жанакы 39-чу ушу эми тегерен 39-чу протоколго кайтканга мажбур болуп атам да. 39-чу протоколдун негизинде
мен түшүнүктү бергем, аны кайталап коеюн. Ошодо жанагы жыландын башы ийилип коюшканда 24-27 жылкы менен ошону карайлык деп туруп, демек анда мынабу биздин Лейлек району анклав болуп калат да. Мына Ворух экөө биригет анклав болуп калат. Мына уже согуштан кийин мамлекеттик бийлик өкүлдөрү ачык айта баштады. Мурун бири да айткан эмес. Ушу согушка чейин элдер айткан, жарандык коомдор айттырган, телевизордон бердирген, бирок расмий түрдө айтылып болчу. Мына азыр айта башташты. Демек ошо пландын ишке ашып атат деп айтканга бүгүн негиз түзүлүп калды да. Ал 24-27 жылкы документтерди мен дагы кайталап коеюн, көп маалыматтарды бергем, кыскача айтып коеюн. Бул ошол 27 жылы азыр так числосу эсимде жок, 2-январь бекен, ошол күнү жана жыйын аймакты бөлүштүрүү комиссиясы бөлүп атканда биринчи күнү бизге чечип берген. Ушунун бардыгы Кыргызстан бүгүнкүдөй деп. Бардыгы азыркы биз жайгашкандай деп. Бирок анда булар Өзбекстандын карамагында болчу, Москвага чыгышып, түнү менен аракет кылышып, эртеси кайтып буларга чечип беришкен. 27 жылы. Анан 3-чү күнү биз чыкканбыз. Чыкканда талашпагыла, урушпагыла болду деп туруп 3 жылга мораторий коюшкан булар. 3 жылда бул маселе кайрылбайлык, анан кийин кайрылабыз деп. 3 жыл өттү, кайрылган эмес, ошо ойдон жабылып калган. Кийин анан 55-58 жыл комиссиялар түзүлдү, 60 жылдарда да комиссия болду, анан акыркысы 89 жылы бул да чечилип ошо ойдон калды. Бирок Союз тараганда жанакы 4 келишимдин негизинде булар ушу бүгүнкү отурган аймактын чегарасын тааныйбыз. Биз ошого макул болобуз, бузбаганга кепилдик беребиз деп туруп ратификация болгон да. Демек, мунун бардыгы алардын айткандары суу кечпейт, биздики ушу ойдон калыш керек болчу. 30 жыл аракет кылышчы жана комиссияларды иштеп атканда 30 жыл, 2000 жылдан тартып мен депутат болуп калып, жанагы коопсуздук комитеттин төрагасы болуп калып, ушу маселелер келгенде бардыгын түшүндүрүп отуруп, муну биз мындай аткартырбай келгенбиз да. Мына биз кетип калдык. Азыркы инилер келгенден кийин алардын аракеттерин көрүштү дагы, жанакыда кол койдуруп алып, мына ошонун кесепетинен жанакы постторду мына алдырганга барышты да. Эми бул постторду алган эмне үчүн алдырды дагы? Ошол 27 жылкы документтерге булар төп келтиргенге аракет кылышты. Бул биринчи. Мына ушундай деп 39 протоколдун биринчи этабын аткаруу алды деп айтсак болот да, ачык эле. Биз тараптан. Алар тарап ошону айтканга мүмкүнчүлүгү бар да. Мына биз аткарды, көрдүңөрбү? Мына биз алдырдык азыр деп. Муну алганда эмне? Мен бир эле посттун тегерегинде мисал келтирип кетейин. Мүмкүн болсо? Ооба. Мына Тамдык мынабы түштүк батыш тарапта жайгашкан Тамдык заставасы, погран застава. Бул качан пайда болгон? Анын тарыхына токтоп кетейин. 1999 жыл жанакы Баткендеги куралчандар түшкөндө 5-октябрдагы өкмөттүн чечими менен Айбалаев мырза агабыз жаңыдан губернатор болгондон кийин ошонун демилгеси менен ушундай күчөтпөсө болбойт деп ошол Карамык Капчыгай погран заставасын ачылган. Мына жерде Капчыгай. Ушу Капчыгайдан 2000 жылдары анан бул Тамдыкка пост койгонбуз. Пост койгон да биздин. Анда мен депутат болуп калгам. Ушу посту койдурганбыз ушул жерде. Эмне үчүн койдурганбыз? Себеп дегенде бул өтө маанилүү пост. Түшүнгөнгө. Биринчиден мына жерде биздин Карамшин жанагы жайлоосу абдан жакшы жайлоолор да. Ошого жана койлорун, уйларын бакып чыкпасын деп. Себеп дегенде ушунун негизинде биз жанакы посту койгондон тартып булар чыга албай калып, көп жаштар кете башташкан. Малчылык жок, иштесе кыла албай, анан булар азая баштаган. Анан бизди өзүбүз эле көбөйтүп атпайлык, буларды айтып, буларга ыңгайлуу шарт түзүп коюп. Алар азая баштаган чындыгындачы. Мына ушундан жайлоого чыкпай калган. Экинчиден бул болсо мына матчин жанакы өрөөнү долинасы. Ушу долинадан өтө турган жанакы Баңгизат жол бар да. Мына жолдор. Мына суунун боюнда ушулар менен келсе. Жанагы мына жерде Карамшин деп ушу жерде дагы 99 жыл, 2000 жыл жанакы чатакта ушу жерде да болгон.
Мына булар ушудан өтүп наркотиктарды ташый баштайт. Андан башка бул ушул мына бизде керамшин деп аталат, бирок карталарда бизде карамшин деп жазылып калган да. Бул 3 суунун кошулмасы менен бириккен, 3 суунун. Бул жерде жабупая деген суу, мына жабупая, экинчи ак суу, үчүнчү кара суу. Үчөө биригип ошо карамшин суусун түзөт дагы, мына анын жанагы исфара суусун ошону негизинде түзүлүп калат да. Анан мунун тегерегинде биздин бактар бар. Дарактар аябай жакшы, мына 3 жерде мына атайын неметип койдум ушуларды. Булардын дагы ушулар чыгып, жана арчалар да бар, булар кыйып отун кылышат. Мына ошого дагы жол тосуп турушкан да. Баңгизатка жол турушкан. Эң негизгиси ушу түштүк батыш тараптагы биздин чек араны, мына Матчин долинасын чыкканды ушул застава тосуп турган. Бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн өтө маанилүү нерсе да. Кеп отунда деле эмес, мейли отун алсын. Кеп жайлоодо деле эмес, чыксын. Бирок эң негизги мына Матчин долинасынан чыга тургандардын баарын ушу көзөмөл кыла турган ыңгайлуу жер ушул. Жолдор ошо жака чыгышат да, тоон менен бирден экиден өтүшүп турмал. Бирок эң негизги ошодон кошулушат дагы. Анан Борокко келип, анан буда Борокто чоң аймагына кирет дагы, анан сиңип кетип калышат да. Мына ошону тосо турган бул мамлекетке өтө маанилүү застава болчу. Анан чек араны бүт мындай жабышыбыз керек да. Анан чек арабызды жаба турган эң маанилүү постторду алып атса, анан бул пайдалуубу Кыргызга? Мен ойлойм, пайдалуу эмес болсо керек. Тиге дегенде мамлекеттин конституциялык милдети болуп атпайбы? Улуттун коопсуздугун камсыз кылгын, коргонуу жөнүндө күчөткөн деп туруп, мына экинчи пункттун аткаруу бийликтин милдети. Аны ар бир жетекчилердин да. Ошо негизинде мына Карабулак деле ушундай. Карабулак болсо, мына Карабулакта бул пост. Бул жерде где-то 15 аскер кызматчылар жүргөн. Аны заставада бир 35-40 болсо керек да, мен так айта албайт экенмин. Бирок ошондой да, мына взводдон кичине чоңураак деп коет, армейский термин айтканда. Карабулак болсо мына коргоо, бул чыгыш тарапты, түштүк чыгыш тарапты коргоп турган пост да. Түштүк чыгыш тарапты коргоп турган пост. Бул да өтө маанилүү. Себеби мына коргондон Борокко чейин, баягы илгери коргондо мен дагы жүргөм да, жана баягы Сакалчандар киргенде. Ошодон 30 километр түп-түз проселочный жолдор бар. Алда дагы мына биздин бактар бар, арчалар бар, алар дагы алышат, суу дагы ушу негизинде мына Баңгизаттын жолу да бул жерде абдан өнүккөн да, булар да ошону тосуп турчу. Ошон үчүн алдырып атат. Эми бул мамлекетке эң пайдалуу нерселерди булар атайлап айдырып атпайбы? Андан башка мына ушуларды алгандан кийин булар мына жака кеңейткенге толук мүмкүнчүлүк бар, жерди аянтын. Себеп дегенде Бороктун жалпы аянты 88, орто менен 88 квадраттык километр. Бирок элинин жайгашкан жери, 27 квадраттык километрдин тегерегинде жайлашкан да. Калгандары толуу жерлер. А мына жерлер биздин жайлоо тарапка чоңойса, булар жанагы равнинага окшогон элди мындай үй салган ыңгайлуу болуп калат да, өзгөчө мына батыш тараптан. Ошон үчүн алдырып, секин 2 метрден 3 метрден жылганга буларга толук биз мүмкүнчүлүк берип коюп атабыз да. Андан башка мына Аксуу, Аксай постун алды да. Аксай посту бул мына чоң материгинен Тажикстан ошонун тумшугунда турчу. Ошодон чыкканда да карап. Анан чек ара мындай эл көп чыга турган жерде бирөө көзөмөл калып туруш керек да. Бул мамлекеттин милдети, өзү эреже ушундай. Эли жок жерде барын койгон менен мындай кереги жок да. Бирок эли көп жерде туруш керек да пост. Мейли текшербесин, бирок көзөмөл калып туруш керек да. Мына булар атайын ошолорду да алдырып атат да. Анан алдыргандан кийин булар эмне кылат? Булар алдыргандан кийин мына жерде Капчыгай менен жанагы Аксай айылы да ортосунда. Өзү 6-7 километрдей эле аралыгычы. Анан ошолордун бардыгын атайын тып-тыйпыл кылып атпайбы? Жер менен түзөп. Анан мына экөөнү кошуп койсо эле болду, бизди толук лейлеп, анан мына Сүлүктү, то есть мына Самаркандик, ушулардын бардыгы Баткендиге анклап болуп калып атпайбы? Булар ошого аракет кылып жатышат да. Биз ошого бүгүн мүмкүнчүлүк берип койдук. Жанагы жерде жазылып экөө бирик патруль кылат деген бул жомок да. Мынанын тегереги, Бороктун тегереги 60 километрден ашык. Анын 60 километрдик тоолуу жерлер менен кантип экиден патруль кылып жүрөт. Каяктагы спутник, каяктагы жанагы дрон, эми болбогон сөз да. Ошонун негизинде көзөмөл калып турганда
биздикилер. Булар дагы мындай тайсалдап турушчу да. Азыр биз толук мүмкүнчүлүк берип койдук. Тем более бизди коркутуп алышты. Ал азыр каалагандай чыгып туруп, үй салып, тартаракта деп койсо мүмкүнчүлүк болот дагы кеңейгенге биз толук мүмкүнчүлүк берип атабыз. Мына ушуга алып келди. Эми мына катта туз алып койсок. Катта тузду. Мына пост катта туз постта бул 14-жылы коюлган. 2014-жылы коюлган. Анда мен депутат болчумун. Ошондо койдурганбыз. Себеби дегенде 14-жылы мынабы нефтевышканы биз алганбыз. Ошолорду көзөмөлгө алып. Андан башка мунун маңдайында мына жердеки элдер ушун өтө жашашкан да, бир 200дөн ашык, 300гө жакын болсо керек. Мен так азыр айта албайм, бир абдан жиш. А биздикилер бул жерде практически элдери өтө мындай аз да. Анан ошону отуруп секин кеңейтип туруп бул жерге жайгашканга. Анан эмне үчүн ушулар алдырып атат дагы суроо туулуп калат да. Себеп дегенде мынабу Самаркандиктен ошол жанакы эмеге аркага чейин ушул мына жерде карасаңар, бул жердин алды деле кен. Мына Самаркандиктин жанында мына жак буруй көмүр чыгат. Андан башка бул жерде жанакы сурма чыгат. Мына жерде свинец чыгат, коргошун чыгат. Анан мына жердин бардыгы газ менен нефть. Мына бул Советтер Союзу далилдеген карта, мына Советтер Союзу. Булар ошого да көз айтып атат. Эң бай ушу жерлерде жердин алды да. Биз өздөштүрө элекпиз да алгычачы. Булар да ошон үчүн атайлап ушуларды алганга аракет кылып атат да. Жанакыларды туура эмес маалыматтарды берип, элдерине сиңирди булар. Сиңирип койду элдерине. Жана бул биздики деп туруп, себеби дегенде алар бир жолу дагы бир жетекчи мамлекеттик жетекчи 91-жылдан тартып 96-жылкы ратификация болгон келишимдер жөнүндө оозуна чыга элек. Себеп дегенде ооздан чыкты, алардын бардыгы мыналардын айткандары бар жокко чыгып калат да. Ошондуктан булардын аракети алдырганы бул Кыргызстанга пайда алып келбейт. Демек, бул бир застава 3 пост 42-чи протоколдун негизинде алынып атат да. Ошолду деп атпайбы. Ошонун негизинде алдык, милдеттен алабыз деп ачык эле айтпады. Анан жарыяда болбоду. То есть ушунун негизинде бул мындай да, ар бир мамлекеттик жетекчи бул мамлекеттин кызыкчылыгын ойлош керек. Анан шылтоо болуп атпайбы? Көрсө бул конфликттүү посттор экен деп. Посттор конфликти болот да. Себеп дегенде мына тажик туугандарыбыз бияктан биздин жайлоого чыгып, отундарыбызды кыйып, баңгизат ташыйм дегенде токтотуп атса конфликт болобу? Анан кийин алар жок болсо конфликт болбойт да менен. Биз ошон үчүн пост коюп атат. Анан кийин алар кеңейтебиз деп атса, посттор айтат, кеңейтпе мына Кыргызстандын чек арасы деп тосуп атса конфликт болобу? Муну ойлош керек да сүйлөгөндө дагы. Ошон үчүн бул жанакы айткан сөз мындай суу кечпеген сөздөрдө ошо конфликт болуп көп болсо мүмкүн биз 2 солдат жарадар кыларбыз, бирок жалпы мамлекеттин кызыкчылыгын сактап калып атпайлыкпы? Ошону ойлош керек да. Ушул жерде конфликт деп айтып атпайсызбы? Ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев айтып атпайбы? 4 заставанын алынышы ушул элдин макулдугу менен болду, ошол жакта жашаган депчи. Аларды эки тарап алуусуна буга чейин улам кайталанып келген жанагындай ар кандай конфликттер себепчи болду. Себеби бая жайгашкан посттор бетме-бет турган Тажикстан менен Кыргызстандык. Анан ошол жакта турган чек арачылар урушуп кетсе эле жанагындай атышуу чыккан дегендей пикир калтырды да. Анан буга кандай комментарий бересиз? Сиз ушул туурабы негизи? Эми мен туура эмес деп айта албайм. Бирок жанакы элдин кече чыгышыптыр элдер талап кылышып бүгүнкү барып сүйлөшүп аткандыр. Соц тармактарды карасаңар, анан жана Али Тактакунов дагы чыкпады, ким макул болсо мага жазып койгулаган деп. Биринде жок макул деген. Баары каршы. Мүмкүн бир ошо бийликти иштегендер, өзүнө жакын адамдар мейли деп коюшу ыктымал да. Аны жок деп айта албайбыз. Бирок ошол эл билбейт да мунун маанисин. Бул мамлекеттик деңгээлде кандай маанилүү пост, эмнеге алып келет, бул эмне үчүн турат деген билбейт. Булар өзүнүн жеке мүмкүн кызыкчылыгын ойлоп ошону айтып аткандыр да. Анан биздин мамлекеттик бийлик
биздин элдин коопсуздугун камсыз кылыш керекпи? Коопсуздугун курал менен камсыз кыласың да ошол жерде ушундай болуп аткандан кийин. Анан ошо курал менен камсыз кылган ордуна кайтып куралдарды алып атсаң, каякта камсыз болуп атат. То есть айткандары иш менен төп келбей атпайбы? Ошо негизинде жана дагы айтылып коеюн. Мүмкүн бир 15-20 айткандыр, өздөрүнө жакын адамдар же атайын айттырганда бул ыкмаларды колдонуп мастер болуп алышпады, туурабы? Ошондон аны мен жокко чыгара албайм да. Бирок жалпы коом баарын түшүнүп, окуу болбойт деп атпайбы. Анан дагы айтылып коеюн. Ушу 4 пост турганда бизде 62 өлдү. Туурабы? 200ге жакын жарадар болду. Үйлөрүбүз талкаланды. Анан ошолор камсыз кылбагандан кийин эми пост алып койгондо ким камсыз кылат? Суроо туруш керек да. Ким камсыз кылат ошол элдин коопсуздугун? Айткылачы, ким? Жок болуп атпайбы? Буга жооп жок. Кайтып күчөтүш керек болчу да. Кайтып керек болсо күчөтүш керек болчу. Токто, мен камсыз кыла албай калдым деп азыркы мынабу Жапаров Акылбек баштаган аткаруу бийлигинин жетекчиси ошол өзүнүн аткара албай калды. Ушунча өлүм болду, ушунча талкалануу болду. Азыр өздөрү мындай арызды жазып, мен кечирип койгула, ушуга алып келдим деп кетиш керек болчу. Мындай мамлекеттик деңгээлде караганда мен уят болдум, аткара албай калдым. Мүмкүн мен болбосом да менин колумдагы мынабу ушуну сактай тургандар аткара албай калды, мен ушу башкара албай калдым деп кетиш керек да, туурабы? Ошол бул маселеге кийинчерээк токтололу. Ушул бул протоколдор Тажикстандын пайдасына карай жазылган, чечилген деген маалыматтар бар да. Ошондо ушул маалыматтар чындыкка жакын болуп калабы, Чындыкка жакын эмес эле, эң чоң чындык деп айтсак болот да. Булар өздөрү жетишсеге дегенде булар мындай да агрессия кылышып, эми баскынчылык кыргызча да, баскынчылык кылышып, мына баарын талкалашты. Бизди басынтты. Ошо басынтуу бойдон колду койдурушту. Бул эми дүйнөлүк коомдо өзү жеңгенде дайым ошондой утуш менен кетет да. Бул как бы жеңгенде болуп калды да. Анан азыркылардын бардыгы ушулардын кызыкчылыгына чечилди. Себеп дегенде мына ушу жерге посту алдыңбы, экинчи койдурбайт да. Анан биздин элибиз аз болуп атса, элибиз ал жерде мүмкүн азыр корккондон бир көптөрү кетип атса, анын 1-2 метрден 3 метрден киргенин ким эч ким токтото албайт да. Мына буурuk дел ошондой да. Булар атайын команда берет, мыналардын бардыгын давай каза бергиле, жыла бергиле. Биз токтото албайбыз. Демек, бул постторду алып коюу ошол жактагы жакын жайгашкан жерлерди берип койгондук менен барабар экен да. Ошондой болуп калып атпайбы? Ошондой болуп калып атат, айтып атпаймынбы? Элди ким коргойт? Куралдуу адамдар колдош керекпи? Анан куралдын баарын алып чыгып атсаң, мурунку куралдуу адамдардын күчү жетпей, жанакыдай бизди талкалаганга мүмкүнчүлүк берип койсо, кайтып эми ошону күчтөндүрүп көбөйтүш керек болчу да. 2 эсе, 3 эсе, 4 эсе, 5 эсе көбөйтүп туруп, токто, менен 1 сантиметр же бир жерден өтө албайсың. Менен уруксатсыз, болду. Деп туруп кайтып күчөткөндүн ордуна биз аны алып атсак, жанакыдай шылтоодо конфликтний посттор экен деп. Посттордун бардыгы анан биздин посттор атайлап тигинин чыгарасын аткан жок да, бир жер аткан жок. Алардыкы келип атканда токтот деп Осман Катып анан атып атпайбы? Анан алар чыгып атса, аларды токтотобуз деп аракет кылып атса, азыр ким токтотот? Азыр токтотуп турган эч ким жок болуп калып атпайбы? Вот маселе ушунда да. Ошон үчүн мынау биздин жанакыдай жерлерибиздин баары кеткенге мүмкүнчүлүк берип коюшту. Кеңейтилгенге мүмкүнчүлүк баарын ала албайт. Кеңейтилгенге мүмкүнчүлүк берип коюшту. Анан каалаганда жана биздин баалуу кендерибизде тиги кыл эмелерди, токойлорду кыйганга, отундарды, арчаларды эметкенге, сууну башка жака мүмкүн иштеткенге мүмкүнчүлүк алып алышты да. Ошо негизинде мен айтат элем, бул бир гана Тажикстандын пайдасына чечилип калган чечим болуп калды деп так ачык айта алам, мына далилдердин негизинде. Биздин бийлик ушул окуядан кандай сабак алыш керек? Анан алдыда кандай кадамдарга барыш керек? Эми биздин бийлик, жалпы бийлик будан баягы былтыркы апрель окуясынан сабак ала албай калышты да. Onu дагы мен атайын жаздым эле, сабак албай, кайтып ошол сабак алайлык дегендердин башына чаап, өздөрүнө басып койдуңар деп. Ал дагы чыккан болчу. Эми жок дегенде биз экинчи жолкучудан чоң сабак алышыбыз керек. Ал сабак кандай сабак? Биз азыр жерибиздин ошол эң маанилүү жерлерди коргогонго бүт мүмкүнчүлүктү жумшашыбыз керек.
коргобонбой. Ошол элге рахмат айтыш керек да, эл коргоп берип атпайбы? Ошо элибизди кайтып коргоп, элибиз ошол жерде мындай чын дили менен мына ишенип, менин өкмөтүм, менин куралдуу күчтөрүм, менин чек-арачыларым мени коргойт, менин милициям коргойт деген деңгээлге жеткиришибиз керек да. Ал азыр коргой албай калды да. Мына азыр ар кандай маалыматтар бар. Бири турат дейт, бири атып атат, бири иштесен билбейт деген эме аны иликтегенден кийин бары чыгат да. Анан кийин мыйзам чегенде мындай да, мыйзам чегенде ар бир адамдын милдети бар да. Биз түшүнбөй жанагы бардыгын азыр Ташиев тарапка буруп атпайлыкпы? Эгер чындык, адилеттүүлүктү алсак, ал жака ошону ссылканы бир жака бурууга кичине туура эмес болуп калат да. Себеп дегенде, мынабу аймакты коргонуу дегенде өзүнүн эрежелери бар. Анда коопсуздук комитет ага жооп бербейт. Ал жалпы коопсуздукка жооп берип, маалыматтарды берип тактап туруш керек да. Бирок ошону коргой турган куралдуу күчтөр деген бар. Куралдуу күчтөр эгемендикти, аймактын бүтүндүгүн сактайт деп мыйзамдарда так жазылган. Аймактын бүтүндүгүн бузуп киргенден кийин, ошол мыйзамдын чегинде куралдуу күчтөр эч кимди укпай туруп, өзү чечим кабыл алыш керек деген так жазылган. Ал эмес башкы кол башчынын буйругун укпай туруп, өзү чара көрүш керек деп милдеттүү деп жазылган. Мына ошолор милдеттүү адамдар мен көргөн жокмун. Танкалары барды, бирок аны коштогондору жок. Ошон үчүн танкадар күйүп кетип мына жерге Атабекке барып коюшту, туурабы? Анан кийин да айтып атпайбы, бизде чек-арачылар деле урушкан жок, куралдуу эме эч ким урушкан, чек-арачылар гана урушту деп. Танкалар кимдики? Жанагы ракета менен реактивный менен аткандар кимдики? Биздики да алар. То есть алар жарым-жартылай киришип, бирок өздөрүнүн милдеттерин так аткарышкан жок да. Алар ошо эгерде башка жетекчи болгондо айтат болчу, урматтуу Ташиев мырза, бул менин милдетим. Мен эл алдында жооп беремин. Мен чечим кылдым. Сенин алардын пландары бар. Атайын түзөт. Аны главнокомандующий президент колду коюп берет. Биз ушуну көмүскө да калтырып атабыз да. Хотя Ташиев өзүнүн бардыгын кол алдына алып алды. Бирок тиги алып алган менен жоопкерчиликтен аны кечирбейт да. Ал сенин милдетиң болчу. Сен барышың керек болчу деп, эгерде азыр прокуратура, соттор мына жогорку киришилик десе, азыр биринчи номер адында коргоо министри болуп чыгат. Себеп дегенде кирди, алардын түздөн-түз милдети болчу. Мына ошондо биз мындай тең карашыбыз керек да. Тең караганда ана ошондо адилеттүү болот да. Мына мурункуда да ошондой болгон эмес. Эми ошол жигиттерибиз кече интернеттен көрдүк. Ошо жигиттер ошондой өлүмгө алып келгендер сүйлөп атышат да. Өмүрүмдө мындай болгон эмес эле, мынанча техниканы берди деп мактап атышат. Ай мактаган ооздун басы унчукпай жүрүш керек болчу. Азыр ошолордун бардыгын прокуратура иш козгоп туруп, жазасын караш керек. Эмне үчүн сен мына милдетти аткарган жоксуң? Коргонуу жана куралдуу күчтөр деген мыйзамдын ичинде жазылган. Алдыда эми кандай кадамдарды жасаш керек? Азыр ошон үчүн мен айтып атам, күчөтүү керек. Бул биринчи. Экинчи, мына жерлерибиздин бардыгына азыр элдерди апарып турукташтырып, биз ошо коргонуу пландарын толук башкача кылышыбыз керек да. Куралдуу күчтөрдү дагы реформа кылыш керек, чек-арачыларын дагы реформа кылыш керек, жергиликтүү бийликтерди өзүн-өзү коргой турган кылыш керек. Мына Украинада карап көрөлүк. Украинада куралдуу күчтөр территориальный аймактык коргонуу дегендер да өзүнчө күрөшүп, ошон үчүн күчтүү болуп атышат да. Аларда система иштей башташты. А бизде илгери мен министр болгондо биз ошондой түзгөнбүз, аймакты коргонуу резервный роталар деп түзгөнбүз. Аларды мен көргөн жокмун. Алар чыгыш керек болчу. Ошол жерде биз куралдарды атайын койчу элек, кийимдерди койчу элек. Анан кийин жанакыда болгондо шартошолду чыгара коюп берчи элек. То есть мындай ошол жерде билген адамдар эметет, билген адамдар жакшы коргойт да. Мына ушунун бардыгын биз азыр мыйзам чегинде башкача нукта иш алып барышыбыз керек да, комплекстүү түрдө. Албетте биринчи сөзсүз ким күнөөлүү болгон жазаларын алыш керек. Ошонун негизинде аймактык коргонууну оңдоп карап чыгыш керек, куралдуу күчтөрдүн оңдоп карап туруш керек болот. Азыркыда ар кимиси өзүнчө болуп калбадыбы? Единый жанакы ошо согушту башкара турган единый жетекчи болбой калды да. Баары Ташиевдин мойнуна илинип калды. Ал эми чын айтканда бул ошол согушту окуган эмес да.
согуштун ыкмасын да билбейт да. Анын пландарын кантип аскерлер кириш керек, алардын биринчи тиги жактан мен көрдүм, тиги жакта бүт жанакы ошол согуштун ыкмасы менен согушту да. Биринчи эшелону кирди, анын колдоочулары кирди, анан артына артиллер, то есть булар очень грамотно иштешти да. Бизкилер разнобой барганда бирин-бирин колдобой, даже элди колдобой коюптур. Азыр чыгып атпай барды. Ошол негизинде ушунун баардыгын түшүнө турган адамдарга таянып оңдоп чыгыш керек дагы. Экинчи бир дагы жанакы ушундай кадамга барганга мүмкүнчүлүк бербей, барына жестко кылып жоопту берип тайырланып коюш керек да. Ошондо гана бекерден айтылган эмес, илгертен бери. Эгерде сен тынчтыкты кааласаң, согушка даярдан деп акылдуу адамдар нечен кылымдар айтып койгондо, биз тынчтыкты каалап туруп, согушка жакшынакай даярдыкты көрө албай калдык. Ошону кесепет, анан кийин туура эмес өзүбүздүн иш аракетте жүрүш турушубуз болуп калды да. Негизи ушундай жаңжал мисалы 1,5 жылдын ичинде 2 жолу кайталанып атат да. Анан биз Тажикстан менен такыр эле алаканы үзүп койсо кандай болот? Эми бул жерде жалпы тажик элин күнөөлөгөн болбойт да. Элдин арасында дагы абдан акылдуулар бар. Мына ошол интернеттен карасаңар, ошол эле жарандары кээ бирлер чыгып атпайбы, туура эмес кылып атат. Рахман өзү авторитардык жетекчи болуп алды, кетсин деген сөз да. Жалпы элди эч ким күнөөлөш керек эмес. Күнөөлөш керек бийликти. Ошонун баардыгы бийликтин буйруктары менен барып атат. Бийлик ошолорго даярданды, ошолорго каражат беришти. Жанакы эмеден артиллериядан, анан реактивный система залпового дегенде бул чоң акча турат да. Анын куралдуу күчтөрүндө гана бар, куралдуу күчтөрүн колдонушту, чегарачылар келишти, милициялары барышты, башка жанакы жакта начальник милиция болуп жүргөндөр келишти. Анан өзүнүн жеке наемниктери киришти, ошо тандалып алып келгендер. Булар баары чогулушту да, мына айтып коеюн. Куралдуу күчтөрү катышты, чегарачылары катышты, милициялары катышты, жана наемниктер катышты. Рахмондун жеке наемниктер катышты да. Ушул төртөө биригип туруп, бирок эң жанакы жаман иштерди жанакы элдерине берип коюшту, алдыңкы катарга тургузуп. Өлтүргөндөрдү, үйлөрдү өрттөгөндөрдү, солдаттар андай көп барбайт эле да. Эми арасында барат арасында, бирок массовый ага барбайт эле. Тигилер артта туруп, жанакы мына Баткендин центрин аткылашты. Баткенди бул оруктан ок чыккан жок. Бул жаркы чоң материгинен чыкты. Ал жерде аралыгы бир 12-13 километр да. Ошол жактан атылды деп мен эсептейм да. Ошон үчүн биз дагы мына ушундай бардыгын ана каршы турганга даярдашыбыз керек болчу. Биздин милиция дагы ошондо каршылык көрсөтүш керек болчу. Элибиз дагы каршылык көрсөтүш керек болчу. Жанакы мыйзамдын чегинде өзүнчө эле барган эмес, мыйзамдын чегинде чегарачыларыбыз мына катышты. Биздин коргоо министри дагы, куралдуу күчтөр дагы катышты бизде. Жана танкалар, чегарачыларда жок да. Артиллерия буларда чоң жок да. Аны деле колдонбоду биздикилер менен. Ошо негизинде бизде экөө чегарачылар менен ана куралдуу күчтөр мыйзам чегинде катышып калды. Тигилердики жанакы төртөө болуп, ошо негизинде жанакыдай көп бизди жоготууга алар учуратканга барышты да. Сиз атайын картаны да көтөрө келиптирсиз, ушул жерден ушу көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун деп суроо бергим келип атат да. Бул жолу кол салууда кайсыл жерден кол салып башташты? Ошондо картадан көрсөтүп бере аласызбы? Бул жерден бардык тараптан. Бүт мына бардык тараптан кетишпеди. Бардык тарабынан атака кылышты да, бардык тарабынан. Варугунан дагы, тиягынан дагы бардыгынан. Анан Варуктан бул мына арка жака барган жок да. Туурабы? Ошондо булар бүт тараптан аракет кылышты да. Ошондо ушул жогоруда биз айткан посттор абдан маанилүү болчу экен да. Албетте. Ошондой да мындай да бул посттор биринчиден кандай жаманбы жакшыбы ошо наркы тараптын элдерин сестентирет. Куралдуу күчтөр бар экен, турат экен, атып коет кирсек деп. Туурабы? Экинчи биздин элге да жакшы да, мына жерде көрсө алдыда посттор турат, бизде да коргойт экен деген ой кетет да. Анын ошо негизинде кенен иштегенге, өздөрүнүн иш менен арек болгонго, артыбызда күч бар экен деп мындай аларда сыймыктанып турат да, мени коргой тургандар бар экен деп, туурабы? Анан баарын алып койсо ким коргойт анда?
Ойлап көрсөңөр, мына азыр мына жерде өзгөчө мына Капчыгай менен Аксай, ана мына жерде Көкташ да, эң орчундуу жер мына Көкташ, ушулар. Булардан биз азыр аякпайгандан кантип коргойбуз? Дагы калтырып атпайлы. Булар каалаган түнү менен 2-3 келип деле коркутуп сөгүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар да, сен жакында. Ошон негизинде күчтөр наоборот, мен ойлойт элем да, кайтып биз буларды 2-3 эсе күчтүү коргошубуз керек. Эгерде мындай мамлекеттик деңгээлде караганда, алардын айтканы алар айта берет, конфликт деп. Мына эми тапкан сөздөрү көрдүңөрбү? Абдан хитр сөз таптыр. Конфликтный постор деп. Айнанайын биздин жерлерге булар өтүп атса, наркотиктер менен кетип атса, анан кийин бизге токтотуш керек, ана конфликтный да. Ошолорду өтпөшүн коркуш үчүн эки эмес 10 туруш керек да. 10 болсо 20сы туруш керек. Анан айтат, бул жерде 20сы бар го, бизди вообще талкалап коет. Кой деп экинчи баспайт да. Анан баарын кайтып ачып берсең аңырайт деп. Мына корооңу деле өзүң жана коргон кыласың го дубалдар менен, Азыр дубалдар менен 2-3 метр чыгып атпайбы? А эмнеге жасап атышат алар? Себеп дегенде өзүн коргогонго аракет кылып атат. Ууру кирбесин, башкалар кирбесин деп. А биздикилер болсо ушу претензия бар мына. Биздики жерибиз деп айтып атса, биз ачып атабыз да. Ачып берип атабыз. Анан бул болбойт да. Тем более bizde мыйзам бар, жок, сеники эмес. Мына мыйзамдын чегинде сен макул болгонсуң. Ал бүттү, ол 27-жыл болгон. Онан кийин 55-жыл, ал үчүн 55-жылкын алып чыкпайсың анда. Деш керек эле да, ал деле мыйзамдаштырылган эмес. Анан көрө мына акыркысы болду. Ушу менен гана иштейбиз. Эмне кылсаң ошо кыл деп биз оңго эл аралык сотко кайрылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Жана себеби мыйзамдаштырылган документтер. Анын негизинде биз любой жерге кайрылганга мүмкүнчүлүк бар да. Мына ушуну бузду деп. Биз болсо кайтып ачып атабыз да, анан каалагандай баскыла дегендей буларга мүмкүнчүлүк берип атпайлык. Анан муну албетте карапайым эл деле түшүнөт да. Биз аскер адамдары муну өтө жакшы түшүнөбүз. Өтө жакшы түшүнөбүз. Көп сөздөрдү да айтпайбыз да, себеби деген дагы айтып атып, мындай жадаттагы ийлик да, бийлик тарапты да. Ошо негизинде мен ойлойт элем, эгерде биз чындап элибизди коргой турган болсок, биз кайтып күчөтүшүбүз керек. Жакшы. Агай, акыркы суроом болсун. Ушул акыркы учурда Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча дагы ар кандай пикирлер айтылып атат да. Бүгүн эле жогорку кеңештин жыйынында ушу депутат Адахан Мадумаров кыргыз-өзбек чек арасы боюнча Кемпир-Абад кетиптир деген ызы чуу катуу кетип атат деп билдирди да. Ушул боюнча дагы айтып өтсөңүз. Кандай маалыматыңыз бар бул боюнча? Эми мына интернеттерде биздин телефондар ар кимде бар да. Мага дагы жөнөтүштүр. Мен да окудум эртең. Берилип кетти деген да маалыматтар чыгат. Ошондой берилип кетти деп окудум да. Эми берилди берилбегенин мен так айта албайм, бирок бир нерсени айтып коеюн. Ошол жанакы Ташкенттеги протоколго кол коюп келгенде мен расмий 8 барактуу өзүмүн статьямы жазып чыккам. Улуттун кызыкчылыгына Ташкенттеги протокол жооп бербейт деп. Ошондо чечмелеп берген. Эмне үчүн? Себеп дегенде өзбек тарап өзүнүн алган милдеттеринин бирин да аткарган эмес. Бизге канал куруп бериш керек болчу, аны аткарган эмес. Бизге дренаждык эмелерди салып, үйдүн алдына суу өтпөй аны жасаган эмес. Бизге жер бериш керек, аларды аткарган эмес. Тош эч нерсе аткарган эмес да. Анан суудан биз определенный бир кандайдыр бөлүгүн биз алышыбыз керек. Биз бир дагы суудан калган дагы эмеспиз. Андан башка ошол жерге булар ГЭС дагы куруп алышкан. Аймак жер биздики, суу биздики, суунун алдындагы жердин кебирине булар алмаштырганга жер беришкен, бирок кебирине берген эмес. Баары биздики да ГЭС курмак турсун, ГЭСти дагы өздөрү биздин уруксатчы 2 метр көтөрүп алышкан жанакы стенасын. Аны ошону көтөргөндө дагы нары суу көбөйүп, бир учурда да, эми азыр андай болбой калган, бирок бир учурда жердин үйдүн алдына суу кирип, жана биздин жарандарыбыз бир топ айыл өкмөттөрү өзгөндөгү жана кара сулардын айыл өкмөттөрүнө жердин алдына суу чыгып, жанагы өтүп кеткен жарандарыбызды көмө албай калганбыз. Суу чыгып. Ушундай эмеге учураганбызда, ошолордун баарын эсептеп, мен бергем да, ушундай, ошон үчүн эгерде берсеңер, мыналардын бардыгын жасап бериш керек. Ошону сурагылагын. Андан башка ошол токтом менен жанакы Алабукадагы суу сактагыч кеткен,
сусактагыч аны биз Сариев мырза премьер-министр болгондо 19-21 объектти алып, анын арасында да калып расмий алган, алар макул болгон. Аны неге эле бекер жөнөкөй эле берип атасыңар? Ага замен анын дагы эмесин компенсациясын беришкен эмес. Канча деп ушулардын баарын талап кылбайсыңарбы? Анан кийин сүйлөшпөйсүңөрбү деп жазганда булар аябай жиңгелип, жана Ош окуясын иликтөө ушудан башталган. Ошондон улам башталдыбы? Ошодон башталганда мына Исаковдун оозун жабабыз, ушуну бир илебиз, анан кийин мунун оозун басабыз деген именно ошодон башталган. Бирок ошого карабай биз аны жалбырак жанагы Текебаевдин каналынан ошондо жанагы Тимур деген жигити окуп чыкканда, мен жазганда окуп чыгып, аны эле түшүнгөндөн кийин кеткен. Эгерде ал азыр кетсе, бул дагы мамлекеттин кызыкчылыгы, мен кайталап коеюн, төп келбейт. Бирок биз келишимдердин баарын мындай улуттун кызыкчылыгын негизинде чечишибиз керек да. Жанакыларды бердирип, алдырып, анан кийин баары тең болсо, анда айтканга да жакшы да. Мына булар мунаны кылды, муну кылды, мунаны берди, тигини берди, мына өкө бирде болду деп элге ошону түшүндүрүп көрсөтсө, ким каршы болот? Эч ким каршы болбойт да. Мына элдин чыгышы дагы ошодон себептегенде жөнөкөй эле анан келгенде эле биз чечиш үчүн бере берсе, бул болбойт да, бул мамлекеттик подход эмес да. Анан аны толук өттү деген бул дагы кичине туура эмес. Толук өткөн качан өтөт? Качан бизден ратификация болуп, парламент макулдугун берип, президент колду коюп, ушу келишим бүттү дегенде гана өтөт да. Мынабу какыраны өткөрдүн алдында депутаттар мындай деп алдашкан. Мен ошону айтып коеюн да, көп депутаттар билет аны. Эми казак тарап ратификация кылыптыр. Эми аксакалды биз уят кылбайлык. Буяктан да ратификация кылайлык дагы, ратификациядан кийин анан бул макул болду, кайтып сүйлөшүп, ошону алганга мүмкүнчүлүк деп, ошону айтып, ошонун негизинде да көптөр ошо капканга түшүп калышкан да. Муну көптөр билбейт. Мен мына биринчи жолу ачыкка чыгарып атам, ошондой деген сөздөр атайын айтып чыгарышкан да, бериш үчүн. Ал эми кеткенден кийин ким берет эле? Бербейт да. Мына азыр дагы ошентип мына парламентти эмне үчүн жанакы өздөрүнүн адамдарын алып чыгышты? Бул заранее түзүлгөн пландар. Эки жанакы яшик курал менен келиптир деп. Туурабы? Аны 2 яшик курал менен келип коркутуп отурса анан ким добуш бербейт? Бул өтө коркунучтуу нерсе да. Как это жогорку кеңешке 2 яшик курал алып келип, эми ал коркуткан эмес, атам деген курал эме патрондору жок. Мүмкүн тияка баргыла дегендер мына алып эмеге Баткенге барып алдыга тур дегендер мен аны айта албайт экен. Бүгүн жана сөздөн мен айтып атам да. Бул эми туура мындай коддор болуш керек эмес да. Бул башка бийликти коркутуу деп эсептелинет. Анан бизде ошондой тең салмактуулук бийлик болбосо, көз каранды бирине болбосо, анда биз жыгылабыз да. Баарыбыз жыгылабыз жакында. Ошого кетип атабыз да. Ушундай коддор менен, туура эмес колду койгондор менен, анан бул өтө коркунучтуу. Ошон үчүн муну токтош керек да. Бирок жанакы акыркы мына 14-17 окуядан кийин аткаруу бийлиги толук өздөрү өз ыктыярлары менен кетиш керек да. Алар иштегенге моральдык укугу жок. Мына камсыз кыла албай койду. Ойлоп көрсөңөр, мурун качкандар десеп деп ойлой коелук да. 140 миңден ашык чыгып кетти. Качканы болду, өздөрү чыгып кеткени болду, калып чыккандар болду. Эми баш чогулуп да. Анан жанакыдай өлүмдөр болду. Солдаттардын өлүмүн айтпай эле, техника менен эч ким айта элек азыр. Канча танкасы, канча БТР, канча эмеси, канча куралы да жоголду. Ал жөнүндө жок да. Алар өтө үйгө караганда кымбат нерселер да. Алар ачыкка чыгара элек. Анан ошондо жоготууга келип аткан аткаруу бийлиги милдеттерин так аткара албаган отурса бул болбойт да. Дүйнөлүк коомдо эчегеле элдер болсо 100 миң, 200 миңден чыгып туруп буларды эчеге айдап чыкмакта. Биз да кыргыз эли жалпы мындай аптан сабырдуубуз, көп нерсеге баягы 2 революциядан тартымтаа калды 3-өдөн кийин. Ошонун негизинде булар өздөрү гана үлгү көрсөткөч керек да, кечирип койгула. Биз ушундай жетишпей калдык. Ушу калып берип койдук. Биздин күнөөбүз, анан башка эч кимдин күнөөсү жок да. Анан ушинтип отура берсе бул жакшылыкка алып барбайт. Анда биз коом өнүкпөйбүз. Мына кече жакында жана Ысык көлдөгү президенттин өкүлү арыз жазыптыр. Таң айтып бердим эле. Кымбат баягыда система
система мына алдыга жылдырбайт деп интервью берип атканда. Мына көрдүңбү? Мына менин айткан сөздөрүмдүн далили да биз азыркы системадан качышыбыз керек. Бул система жакшылыкка да айтылып койгон. Калып барбайт эч качан. Жаңы система түзгөндө гана ошондо биз өнүгүү. Себеби дегенде бир адам кандай акылдуу болбогон. Ал көп болсо бир 8-5 адамды гана башкара алат да, өзү илимий мындай далилденген да. Анан биз бөлүштүрүш керек да. Жергиликтүү өздөрүн багыш керек. Райондор өздөрү инициатива көтөрүш керек, өздөрүнүн бюджети болуш керек. Мына ошонун далили Алтынбек Сулаймановдун жазып чыкканы да. Мына ушунун негизинде азыр биз комплекстүү түрдө баарыбыз чогулуп, азыр эми биримдик өтө маанилүү да, ынтымакта болуп, бири-бирибизге болгон өчүбүздү кечирип, бирок жана күнөөлүү адамдар өздөрү кетип калыш керек. Жоопкерчилигин анын мыйзам чегинде караш керек да, канчалык деңгээлде бар. Анан кийин жаңыдан команда түзгөндөн кийин ошонун негизинде чогуу күнөөлүү адамдарды атпайсызбы? Ошо кимдер? Аткаруу бийлиги. Конституциялык милдет. Конституцияда окусаң, аткаруу бийлигинин 1-пунктунун 2-бөлүгүндө жазылып калганда жанагы улуттун коопсуздугун камсыз кылуу, коргонуу жөндөмдүүлүгүн күчөтүү деп туруп. Эми башкалар менен айтпай эле, экөөнү айтып коеюн, ошого тиешелүү ошо. Мына улуттун коопсуздугун сактаган жок, өлүмгө алып келишти. Үйлөр, 400дөн ашык үйлөр, бул канча адамдын тагдыры? Эч нерсе жок, мына телевизордон көрүп атпайлыкпы? Эч нерсе жок калыш. Дагы биздин жарандарга ушундай ыраазычылык билдириш керек. Ошону көрүп туруп айтып атат. Бизге дейт эң негизги мына жерибизди сактап бергиле, буну өзүбүз деп. Мындай адамдарды алаканга салыш керек да. Рахмат айтыш керек да, жамандаган ордуна. Туурабы? Анан алардын жана коопсуздугун камсыз кылып бер. Бийлик өздөрү бүтүрүшөт. Элибиз кандай бирикти. Ошо бириккенде да чаап атпайлыкпы? Айнанайын, эми какой-то кызыкчылык деп ону дагы биздин блогерлер, сен окшогон журналисттерге рахмат айтыш керек. Тигилердикин басып койду эле да. Маалыматтык менен басып койду эле. Мен өзүнчө сүйүндүм. Ой, биздин мына молодец деп. Анан биздин балдар дагы, биз дагы өзүбүздүн жардамыбызды берип, балдарыбызды алып барып жанагы стадиондо экен барып тапшырып келишти. Барып көрсөтпөйлү, унчукпай эле баргыла апарып бергиле деп. Ар ким өзүнүн кол келин жардамды. Ушундай бирик чыкты. Анан ошолар дагы чабып атса. Жакшы агай, чоң рахмат убактыңызды бөлүп маегибизге макул болуп келип бергениңизге. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта болуңуздар.